Айылдан башталган жолу ааламды багындырган алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн утурулай эскерүү самалыгы кичи мекени болгон Талас жергесинде жылда салттуу түрдө белгиленет. Борбордук аянттагы айкел бүгүн дагы гүл чамбарларга толуп, Залкардын албан ааламынан азын-олук сөздөр кеп салынды. Эскерүүгө Таластын жаштары, окурмандар, шаар тургундары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Айтматов күндөрүн өткөрсөк деген пикирим бар да. Айларымбы, күндөрүмбү, 1-2 айлык, 3 айлыктарымбы, аны ошондо биз буну келечекке дагы көбүрөөк кылып, байытып берет элек деген оюм бар да. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары негизинен бул өзүнчөлүк чалкып жаткан океан. Мунун кайрылбаган деги эле искусство адамдары жок болуш керек. Дагы иштей беребиз мунун үстүндө. Дагы абдан бул кенче өзүнчөлүк. Самалыкка чогулгандар Айтматовдун чыгармалары балдарга, жаштарга руханий байлык, баалуулук, таалим-тарбия берүү менен жол көрсөтүүчү уюткулуу азык болорун белгилешти. Бул кишинин азыр бүгүнкү күндө бизге акыл насааты, жакшы кептери, үгүттөрү айткан ушулар бизге жетпей турат азыр чынында. Жаткан жери жайлуу болсун. Мектептерде улуу жазуучунун эскерүү катарында чыгармаларын ошо окуучулардын жүрөгүнөн өткөрүү, тарбиялык максатын окуучуларга жеткирүү максатында жылда мектептерде иш-чаралар өткөрүлүп келет. Улуу калемгердин туулган күнүнүн урматына элдик курултайдын өкүлдөрү да Таласка келип борбордук аянттагы айкелге гүл коюп, кыргыз адабиятын дүйнө коомуна тааныткан улуу инсандын элесине арнап жалындуу сөздөрдөн кеп калышты. Чыңгыз атабыздын чыгармалары кино искусствосу аркылуу, драматургия аркылуу көптөгөн жанрлар менен бир эле кыргыз элине эмес, жалпы адамзатка мындай мотивация берип, адам анткенде туура нукта өзүнүн адамдык парасатын сактап, жалпы элге, журтка, мамлекетке, элге кызмат кылуунун бир үлгүлөрүн айтып кеткен. Эскерүү Дубандын бардык райондорунда, мектептерде, окуу жайларда жана Чыңгыз Айтматовдун туулуп өскөн айылы Шекер айылында да салттуу түрдө белгиленди. Салика Сариева, Айлхан Арсанбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.